Атамбаев мен Сарипов не деп атқан? Елді ұққыла. Ел менен кеңеш келе деген желле бар. Қана осы Атамбаев менен Сариповтың сөздері қанеке? Кіммен кеңеш бұзықтасыңар берілерсілер? 300дөй сатуучу базар жетекчилигинен нааразы болушууда. Алардын айтымдарында соода жайларын жылдыруу боюнча эскертүү берилген эмес. Күтүлбөгөн жерден эле сүрдүрүп жатышат. Биз ушул жерден нан таап, бар жокту жеп атабыз, бала чака багып атабыз. Бу жерде канча жетимдер бар. Ушул жерден нан таап, кредиттерин төлөгөн бейбечаралар бар. Ошо кургандар каякта калды? Бүгүнкү полный бар жок сатуучулар бар жок соодадан калды. Банандары чириди, алмалары сасыды. Булар кимге пайда, кимге залал? Базар жетекчилиги иретке келтирүү аракетин кылып жатат. Бирок соодагерлер базар башаламандыгы муну менен эле жоюлбайт дешет. Алардын пикиринде кызыл сызыкка чыгып кеттиңер деген шылтоо менен соодагерлерди чыгарып, ушул эле орундарды башка бирөөгө сатып жибериши мүмкүн. Бизде башка жакта киреше жок. Башында эмне караган эмес, эл карашып атабы. Именно şu дыйкандарды калайт, немлакта капилелери барлар калабайт. Ояка пожар немес, мага ошого неки семиз адам эсе урушуп, кагышып батпайт өргө. Именно şu жерге пожар батпай калат имиш. Пожар эмес, сонун чоң эмеле батат бу жерге. Булардын өздөрүнүн каңкылыгы. Чтоб дыйкандар калаш керек да, бая пулдалыгы сач керек бу жерди. Жыргаш керек. Менден буга сатат, бундан ога сатат. Эмне пайда? Элдин неме кыйлайт булар? Элдин убалы бар, элдин убалы бар. Бул иштер 3 күндөн бери жүрүп жатат. Бирок мынтип арасат жолдо калган соодагерлердин үнүн базар жетекчиси укпай келген. Тураталы базарынын башчысы биз үчүн да бир нече ирет каалгасын жаап, араң жооп берди. Ушуну сиз барса айып сизде өттү. Мен кесиң, мен атам менен тез. Ушуну эл менен кеңеши мынандай болот, мынандай десе, ушунда зучу болбойт эле. Мына эже бар экен, мына ушул айтса эле. Отургула. Жөндөн келе кирам менен отургула. Эми отургула. Жок, отургула. Эже отуруп. Мына укула. Дага ушул базарда отурасыңар. Ой, шүгүр сонусуга шур келтирди. Мына ушул проходко канча предписание берди? Базар жетекчилигинин билдиришинче, бул иш өкмөттүн карасуу жана дордой базарларын өнүктүрүү боюнча токтомунун негизинде болуп жатат. Мыйзамсыз коюлган нерселерди тартипке келтирип, азыркы заманга боп энди базар болуш керек да. Сөздүн кыскасы, нанга барыш керек, качка барыш керек. Ал эми бая унга дегенде етке барыш керек экен да. Бар жогуна месте берилди. Эгерде месте болгондо сизге арызданат эле. Анан бир вопрос чыгып атат. Биз билбедик эле, бизге айтпадык эле. Бул 5-6 жылдан бери болуп атат. Мыйзамдан чыгып, жерден апрелдердин өздөрүнүн бакында месесин өтүп кеткен, жол жака чыгып кеткен да. Жол жака чыгып алганда анан бул жерден өздөрү каалагандай мындай беспорядок болгон. Азыр эми бул жерде эң негизи жакшы болуп атат, мына жол кеңири болуп атат. Анан кийин Тураталы базардын дирекциясынан ишкерлердин укугун тебелөө же аларга бир басмырлоо бир мындай жаман нерсе жок. Баары эле ошо мыйзам чегинде болуп атат. Азыр сүрдүрүү болуп жаткан базардын жарым бөлүгү Сарай айыл өкмөтүнө карайт. Мындагы соодагерлер кызыл сызыкка чыгып кеткени үчүн чыгарылып жатат. Буларга предписанияларды 3 сыйра бергенбиз. Кагаз түрүндө регистрациясы менен берилген. Регистрация кылып, кагаз түрүндө берилген. Бардыгын айтылган. Айтылып, анан акыркы күнү келип туруп анан алып атабыз. Уруксатында жеринде иштетебизин. Баягы эмеси жок. Технический архитектурадан эмелери жок. Тех условиялары жок да. Айыл өкмөт оперативдик кызматтардын унааларына кирүүгө шарт жаратууну көздөп жатат. Азырынча соодагерлердин кайда барары анык эмес. Назгүл Ахунова, Адина Досумбетова, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.